Кутман таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Силер менен эң эле жөнөкөй көнүгүүлөрдү силерге көргөзсөк. Офисте болсо дагы же үйдө, иш алдында кичине чарчап, кыйналып бара жатсаңыз, тура калып, биз менен кошо жазай калсаңыз болот. Силер менен биринчи көнүгүүнү баштасак. Бутубузду алысыраак коюп, ини линиясына карап койсок деле болот. Колубузду узартып, ичибизди тартып, дем кысымыбызды төштөн баштасак. Колубуз менен ар бир суставтарды ойготуп, эртең менен ойгонгондой эле ар бир суставтарды да ойготушубуз керек. Ар бир манжа менен ийнилер далыны бири-бириге тартып, ушул эле көнүгүүнү кол силтемди узартып, улап кетсек болот. Артка жана колубузду алмаштырып, артка жана астыга, оң колду астыга, сол колду артка. Кайра алмаштырабыз. Бул колго деле эмес, денеге эмес, мээге деги аябай жакшы көнүгүү болуп эсептелет. Эс алып, колубузду тартып, биринчи көнүгүүбүздү бүтүрсөк болот. Экинчи көнүгүүбүз биринчиге эле окшошуп, бут менен эле жасайбыз да. Бутубузду бирибизге жакын алып, оң бутубузду көтөрүп, колубузду белге коюп, тизе менен акырындап бир сүрөттү чийгендей кыймыл аракет жасайбыз. Дагы эле ушуну алдыга, оң бут менен баштап, ар бир жакка 10-15тен жасап, алмаштырсак болот. Ушул эле көнүгүүнү сол жакка жасайбыз. Үчүнчү көнүгүүбүздү бутубузду жеңилдетип, кан жүгүртүүнү көтөргөндөн кийин көтөрүп, акырын жасайбыз. Бул көнүгүүнүн аты фрикшасана деп аталат. Бул позаны оң бутубузду көтөрүп, сол бутубуздун ички жагына таманыбыз менен баса коюп, оң бутубуздун тизесин оң жакка жана арткалай тартып, бир калыпта кыймылдабай турууга аракет этишибиз керек. Бул көнүгүүнү кыймылдабай бир калыпта кармап колуңузду өйдө көтөрсөңүз, күчтөнткөн болосуз. Бул ички органдарга, неге эле бүт денеге жакшы таасир эте турган көнүгүү деп айтсам жаңылбайм. Эгер кыйыныраак болсо, бутуңузду бери далай кылып, бул уже кыйындаткан позасы болот да, кармап, бул калыпта 30 секунд турсаңыз, өзүңүздүн прессиңизге, ички булчуңдарыңызды чыңалтканга, бутуңузга деги эле бүт денеңизге аябай жакшы таасир эте турган поза деп айтсам жаңылышпайм. Күнүңөр көңүлдүү өтсүн. Көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.